Жөлөк пул алгандарды жана алардын турак жайын сүрөткө тартып элге жарыялоо сунушталууда. Бул тууралуу Акылбек Жапаров Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Тактап айтканда, Кыргызстан кийинки жылдан баштап аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүүдө Кытай методологиясын өтөрүн айтты. Всемирный банктын методологиясын карап эле, биз жаман экенбиз, анан биз мындай экенбиз дей бербей, конкреттүү түрдө ошо эркиндеги өтүш керек болуп атат. Biz buyursa emdiki жылы жалаң ошого өтөбүз. Азыр жана 212 миң үй бүлөнү тактап бары сүрөткө тартып, оцифровать этип бүтүрдүк. Эгерде ким кедеймин десе, аны дагы ошо сүрөткө тартып алабыз да. Өлкөдө жөлөк пул берилерде үй бүлөнүн жалпы кирешеси, мүлкү эске алынат. Талапка ылайык жөлөк пул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына берилет. Негизинен үй бүлөнүн жалпы үй бүлө мүчөлөрүнө бөлгөндө 1000 сомдон ашпаган шартта дайындалышы керек. Документ тапшыргандан кийин даректүүлүктү ишке ашыруу боюнча мындай иштер жүргүзүлөт. Документ тапшырган жарандардын үйлөрүнө 100% текшерүү жүргүзүлөт. Ошолордун берген маалыматтарынын тууралыгына, жашоосунун чындыгында эле муктаж жарандар алуусуна көзөмөл жүргүзүлүп, анан дайындалат. Деген менен коомчулукта жөлөк пул чыныгы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жетпегени сындалып келген. Учурда бул маселе көпчүлүктүн назарына илинип, бир гана муктаждарга берилиши керектиги айтылууда. Өзү пособияны кыйналган, жетишпеген үй бүлөгө бериш керек деп ойлойм мен. Үйүндө мен ушундай угуп атам, телевизор бар, машинасы бар, ушундайларга берилбейт экен деп айтышып атат. Мен аны точно билбейм, бирок андай эмес. Бир бала болгондон кийин анын өзүнүн расходу болот баланын. Ошого карап бериш керек деп ойлойм кызым. Жергиликтүү бийлик дагы ошол жерде өздөрү караш керек да, анан кийин бай колунда бар, мал мүлкү көп кишилерге берип койсок, бул негизинен туура болбой калат. Серепчилердин айтымында Жапаров сунуштаган Кытай методологиясын Кыргызстанда колдонууга болот. Себеби өлкөдө жөлөк пулга көп каражат бөлүнгөнү менен даректүү жетпей жатканы коомчулукта ачык айтылып келгени жашыруун эмес. Бул ошол жанагы байлар, өзүнүн үй бүлөсүн камсыз кыла тургандар уялып албай калат. Ошон үчүн эми даректүү жетет деп айткан сөз да бул. Мен да ушуну колдойт элем. 2024-жылдан баштап жөлөк пул ошол дареги боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөргө төлөнөт. Ал эми жанагы мурдагыдай акча берип ала коймой, анан бир жалган документтер түзө коюп ала коймой, ошолордун баардыгы токтойт деп ойлойм мен. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык 2022 жылы 16 жашка чейинки 339.100 бала жөлөк пул алган. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу ар бир балага 1200 сомдон дайындалат. Быйылкы жылы жөлөк пулга 6 миллиард сом бөлүнгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.